Күлкү ден соолуктун мүлкү, тынардан чыгыш эке тасмасы. Куудул Тынар Курбаналиев өзүнүн тамаша азилдерин элге тартуулап келет. Акыркы берген концерти болуп өткөн шайлоого байланыштуу чыгыш эке деп аталды. Куудул Рахман Разаков менен биргелешкен концерт аншлаг менен өттү. Анда ал саясатчыларга тийишип, Кыргызстанда любой нерсе сатылат. Жада калса тоолорду да кыркып сатып ийип атабыз го дейт. Концертте белгилүү куудулдардын азил тамашалары да коштолду. Депутаттардын мандатын сатып алган сенкасы элдин копулуна толуп, маанайларын көтөрдү. Картошка саткан сатуучулардын жанына отуруп алып, мандат саткан Тынарга эл жылмайып каткырып күлүштү. Айрыкча анын учакка отуруп бара жаткан жүргүнчүнү аткарганы элдин боорун эзди. Тынар Курбаналиевдин жаңы жана боорду эзген тамашаларын эл күтүп калганы сезилди. Тынар Курбаналиевге бекем ден соолук жана мындан арада чыгармачылык ийгиликтерди каалай кетели деп жазат Назар News KG. Ардактуу YouTube көрөрмандары, сиздер да сунуш пикириңиздерди калтыра кетиңиздер. Негизи Кыргызстан аймагында кайсыл куудулду мыкты деп баалайсыз? Жана ошондой эле кайсыл куудул эң мыкты тамашаларды сиз үчүн тартуулай алган?